Аллахымдын саламы жана салаваты Азирети Мухаммад пайгамбарыбызга болсун. Анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахымдын рахматы жай берсин. Жараткан Аллах акылыбызды курт жана зээнибизди өткөр кылып, акырет күнүндө пайгамбарыбыздын шапаатына татыктуу кылсын. Ошентип бутпарастардын мусулмандарга болгон кысымы күчөй берди. Бул кара өзгөйлүккө карата пайгамбарыбыздын куралы сабыр эле. Бутпарастарды артка тарткан нерсе бул шектенүү. Дин душмандарынын максаты Мухаммадка жана аны менен бирге болгондорго азап берип, динден четтетүү эле. Валид бин Мугиранын кылган иштери боюнча ыйык Куранда катуу азап бар экени айтылат. Урматтуу Курайш улуулары, Мухаммад деген неме ушул күнгө чейин жетип келди. Биздин жерде эсен соо жүрөт. Мухаммаддын иши тууралуу угуп жатасыңарбы? Адамдар аны ал көз боемочу деп жатышат. Кудайдан башка эч ким билбейт. Ал сыйкырчыбы же акынбы? Балким аны акылдан азган деп элге жаярбыз. Аны акын десек болчудай. Анын кураштырып, уйкаштырып айтып жүргөн ырларын билип бүттүк го. Ал акынга окшобойт. Сыйкырчы дей береличи. Бул да болбойт. Сыйкырчыларды көрүп эле жүрөбүз го. Алардын сыйкыры мындай эмес. Анда сен эмне дейт элең? А бул Валид? Чындыкка бир аз окшоп кеткени сыйкырчы. Аллах Таала Валид бин Мугира жөнүндө мындай маанидеги аяттарды жөнөттү. Кимди мен жалгыз кылып жараткан болсом, аны жалгыз мага кой. Мен ага кенен байлык бергем жана күбө болгучу балдарды бердим. Турмуштагы жолун шыдыр кылып койдум. Ал дагы көбүрөөк берүүмдү үмүттөнөт. Жок, ал биздин аяттарга өтө каршы. Эл арасында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ар кандай жалган жала сөздөр жайылтыла баштады. Чындыгында Мухаммад сыйкырчы экен. Ал сыйкыры менен аял эркекти бөлүп жатат. Мухаммаддын динини ээрчибегиле. Мухаммадды ээрчибегиле. Ал үй бүлөңөрдү бузат. Эмнеге чакырып жатат экен ал Мухаммад? Биздин кудайларды акаарат кылып, алардан баш тартышыбызды каалап жатат. Анын динине киргендер эмне жамандык көрүп жатат? Эч нерсе албетте. Карабайсыңарбы, бул кул менен бийдин даражасын тең кылып койду. Ооба, күң менен анын ханышасын барабар көрсөтүп жатат. Ак менен караларда эч кандай айырмасы жок эмеш. Анын жаңы динине аялдардан да кирип жатышабы? Акмактар гана, акмактар эле кирип жатышат. Акылдуулары жок, алар кабылдашпайт. Анын аялы исламды кабыл алды деп укпадымбы? Анын аялы болгону байлык үчүн эле исламды кабыл кылган.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы деле адамдарды даават кылып жүрдү. Каразгөй Абу Лахаб пайгамбарыбыздын артынан аңдып, ал басып кеткен соң кишилердин оюн бузуп, жала жауып, жалгандарды токуп жүрдү. Күндөрдүн биринде Ухаз базарында пайгамбарыбыз соодагерлер менен сүйлөшүп, аларды даават кылды. Жана айкелге сыйынууну таштагыла деп жатканда, Күбөлүк берем, Аллах жалгыз. Күбөлүк берем, Мухаммад анын элчиси. Мухаммадка ишенбегиле, анын динине ээрчибегиле. Ал деген сыйкырчы, ал жалганчы, ал алдамчы. эми үйлөрдү кыдырып, элдерди акыйкатка чакырып, аларга түбөлүктүү бейишти сүйүнчүлөп баштады. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Мухаммаддын динине ишенесиң ба, Абу Суфян? Ок мен, эй Надыр ибн Харис. Йеменге баргандыгымдан кабарың бар да, Ооба, соода иши менен баргансың. Ал жактан Бахира кечилди жолуктурдум. Ал мага көптөн күтүлгөн пайгамбар Мухаммад экенин айтты. Сен эмне деп жооп бердиң? Акыркы пайгамбар болсо да, анын динине өтпөйм дедим. Мухаммад жана анын сахабаларын эмне кылабыз эми? Аларды кордоп, намысына тийчү сөздөрдү айтууну токтотпойбуз. Жалганчы, сыйкырчы дей беребиз. Ал муну менен токтобой дааватын кыла берсечи, Куранга сөз атабыз. Болбосо, мал мүлк сунуштайбыз. Мунун артында ким турат? Утба ибн Рабия, мен ага барайын. Капырлар пайгамбарыбыздын артынан түшүп алышып, аны тилдегенин токтотушпады. Аны сыйкырчы акым дешкени менен бул акылга сыйбаш иш эле. Андан ары эмне болгонун көрөлү. О, Курайштын улуулары. Мухаммаддын ишин мен бүтүрүшүмдү каалайсыңарбы? Сен алчу мал мүлктү элестетип көрсөң. Бир нерсе дебейсиңерби эми? Эгер жок десең, дагы башка жолдор да бар. Кандай жолду айтып жатасың? Өз учуру келгенде билип аласың, Абул Валид. Бул дааватты кандай жол менен болбосун токтотушуңар керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ибадат кылып жаткан учурда Утба бин Рабия кирип келди. О, абамдын баласы. Сен бизге караганда билгениң көп. Теги таза кишилерденсиң.
Аллахтын элчиси аны көңүл коюп, кунт коюу менен угуп турду. Сен элдерге улуу буйрук менен келипсиң. Элди бул ишке үгүттөп жатасың. Эми менин сөзүмдү уксаң, өз сунуштарымды айтып көрөйүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Айта кой, Абу Валид, сүйлөй бер. Эгер байлык кааласаң, сен каалагандан да көбүрөгүн берели. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Утбанын сөзүн бөлбөй угуп турду. Эгер бийлик кааласаң, уруунун башчысы кылып коелу. Эгер оорулуу болсоң, эң күчтүү табыптарды чакыралы, сени дабалашсын. Утба сөздөрүн бүткөн соң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Баарын айтып бүттүңбү, эй Абу Валид деди. Ооба, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Анда мени ук деди. угуп жатам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аяттарды окуду. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Ха-мим. Төшүүсү ырайымдуу, мээримдүү Аллахтан. Бул китепти түшүнгөн эл үчүн аяттары ачык, айкын баяндалган арабча Куран. Ал кубандыруучу, эскертүүчү, бирок алардын көбү баш тартты. Ошондуктан алар кулак салышпайт. Сен бизди чакырган нерсеге каршы жүрөгүбүздө бир парда, кулактарыбызда болсо оордук бар. Абу Валид, сен буга чейин укпаганыңды уктуң. Чечим чыгаруу өзүңдөн. Мухаммад кандай гана керемет сөздөрдү айтты. Анын маанисичи? Укмуш. Кудай акы, ушул күнгө чейин мындай сөз укпадым. Ал сыйкырчынын сөзү эмес, акындын да ыры эмес. Лат жана Узза менен касам ичем. Утба ибн Рабиянын кейпин карасаң, өтө эле башкача болуп келе жатат. О, Курайш улуулары. Анын алып келген акыйкаттан башка нерсе эмес. Ал кишиге баш ийгиле. Куруп кет, эй Абу Валид, куруп кет. Сени да сыйкырлап койгон турбайбы? Мунун бир эле жолу калды, эй Абул Хакам. Айтай Абул Ахаб. Угуп жатам.